Быйылкы президенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин үгүт иштери боюнча тынчтык мониторинг сервиси мониторинг жүргүзүп сандар жана фактыларды жарыялады. Ал компания жарнама жаатында активдүүлүгүн көрсөткөн Кыргызстандагы 4 чоң телеканалга изилдөө жүргүзүшкөн. Талапкерлердин үгүт иштеринде колдонгон роликтердин саны бардыгы болуп 148 түзгөн. 55 видеоролик жараткан Өмүрбек Бабановдун үгүт компаниясы алдыга озуп чыккан. Тарткан 46 ролиги менен Сооронбай Жээнбеков 2-орунда турат. Ал эми 3-орунга чыккан Улукбек Кочкоровдо 9 видеоролик болгон. Үгүт иштерин теледен кеткен мүнөттөр боюнча Сооронбай Жээнбеков 1522,2 мүнөт менен алдыга озуп чыкты. Ал эми экинчи болуп Өмүрбек Бабанов 1392,3 мүнөт алган. 3-орундукка Темир Сариев 213,1 мүнөт менен теледен роликтери кеткен. Ошол эле алынган 4 телеканал аркылуу талапкерлер үгүт иштерине канча саат алганын жарыялайбыз. Сооронбай Жээнбеков 25 саат менен активдүүлүгүн көрсөтсө, Өмүрбек Бабанов 23 саат менен экинчи баскычка чыккан. Ал эми 3-чү болуп Темир Сариев 3,6 саат убактыны үгүт иштерине колдонгон. Президенттик шайлоого үгүт иштери башталгандан тарта талапкерлердин телеканалдарга жайгаштырган жарнамасы боюнча Сооронбай Жээнбеков 10-сентябрдан 17-сентябрга чейин 90 мүнөт колдонуп, пиар иштерине катуу киришкен. Андан соң бир калыпка түшүп, кайрадан 23-сентябрдан 30-сентябрга чейин үгүт иштерин күчөткөнү көрүнүп турат. 30-сентябрдан шайлоого чейин анын жарнама роликтери орточо деңгээлде кеткен. Ал эми Өмүрбек Бабанов болсо үгүт башталгандан тарта 7-октябрга чейин бир калыпта жарнамалык иштерин жайгаштырган. Кайрадан 7-октябрдан шайлоого 2 күн калганга чейин үгүт иштерин эбегейсиз күчөтүп 108 мүнөт менен чыккан. Кыргызстанда КТРК менен НТС телеканалдары үгүт иштеринде активдүү деп табылган. Анда негизги талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун рейтингтери жарыяланган. КТРКдан Өмүрбек Бабановго салыштырмалуу Сооронбай Жээнбековдун жарнамалары бир азга көбүрөөк көрсөтүлсө, ал эми НТС каналынан Сооронбай Жээнбековго салыштырмалуу Өмүрбек Бабановдун жарнамалык үгүт иштери бир кыйла көп көрсөтүлгөн. Өткөн шайлоодо президенттик шайлоонда мониторинг кылганбыз. Негизги республикалык деңгээлдеги 4 каналды алып, ошонун презентациясын бүгүн жасадык. Биздин жасаган мониторингибиздин жыйынтыгы көрсөткөндөй эле Сооронбай Жээнбеков алдыга чыкты. Андан кийинки орунда Өмүрбек Бабанов, анан Сариев. Бул агит рекламалардын негизинде жасалган мониторинг болду. Тынчтык мониторинг сервиси 2015-жылдын 7-майынан бери иштеп келүүдө. Алардын негизги иши катары теле жана радиодо кетип жаткан реклама жана автордук укук боюнча мониторинг жүргүзүү. Мындан ары компания телеканалдарга кетип жаткан кыргыз-орус тилдеринин айырмачылыгы же болбосо канча пайызда көрсөтүп жатканына байкоо жүргүзө турганын маалымдады. Ошону менен катар журналисттердин канчалык деңгээлде сөз байлыгы өсүп жатканы же болбосо аксап жатканы боюнча да жыйынтыктарды чыгарууну пландашууда. Биз жасап аткан иш көбүрөөк мамлекетке бул маалыматтык мейкиндиктеги коопсуздук жөнүндө сөз болот да. Чет мамлекеттерден келип аткан телеканалдардын бир кыргыз аудиториясына берип аткан маалыматтары кандай мүнөздө келип атат? Көбүрөөк агрессия келип атабы, көбүрөөк баягы ужас кинолорду көрсөтүп атабы? Балким билим берүү тармагынан көбүрөөк бизге мындай биздин элге өзүнүн таасирин тийгизип аткан чыгар? Канчалык деңгээлде сериалдар көрсөтүлүп атат? Кайсыл багытта? Ошонун баарын тең анализдөөгө мүмкүндүк бере турган программа биздин компания. ТМС компаниясы келечекте жакынкы кошуна Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Украина, Грузия мамлекеттеринде да филиалдарын ачуу максатында иштерди жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Орто Азияда онлайн режимде мониторинг жүргүзүү Кыргызстанда гана бар. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.